Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, урматтуу Дастан Артышбекович, урматтуу Алмазбек Ахунжанович. Бүгүн мен көтөрө турган маселе орустар айткандай чрезвычайный ситуация. Мен атыма Актала районундагы жерге таал айыл өкмөтүнүн эли кайрылып жатат. Бул жерде эки мектептин котелдору өтө эскирип, жараксыз абалга келген. Эгерде котел иштебей кала турган болсо, запастык котел жоктугуна байланыштуу окуу токтойт. Нарынның кышын билесиңер. Экотехинспекция, МЧС текшерип, котелдор жараксыз, өрттөнүп кетүү коркунучта деп заключение берген. Бул мектептердин бирөөндө 504 бала окуйт, экинчисинде 121 бала окуйт. Эскилиги жеткен котел жарылып кетсе, окуучулардын коопсуздугуна ким жооп берет? Буга чейин мына Аким, район акими, айыл өкмөт, Минфинге, Минобразованияга кайрылышып, каттарды жөнөтүшкөн. Өзүлөрү шаарга келип бир нече жолу ушу министрдин өкүлдөрү менен жолугушкан. Бирок маселе чечиле элек. Бардыгы тең имараттын айыл өкмөт өз каражаты менен тейлеш керек деген жооп беришкен. Бирок айыл өкмөттөрүнүн каражаты болбосо, бул маселени кантип чечет? Баарыбызга белгилүү, Актала, Жумгал, Нарын райондордо көптөгөн айылдар 70-80% дотацияда отурушат. Дотацияда отурган айыл өкмөтү мындай маселени кантип чечет? Ошондуктан дотацияда айыл өкмөттөрүнүн мектептердин коммуналдык жактан каржылоосун токтотуп, республикалык бюджеттин эсебинен каржылоо маселесин карашыбыз керек. Бул Нарында гана эмес, бүт республика боюнча чечиле турган көйгөйлүү маселе. Урматтуу Алмазбек Ахунжанович, өкмөт бул маселени тез арада чечип, карап чыгуусу керек. Дотациядагы айыл өкмөттөр мындай олуттуу маселени чече албайт. Айыл өкмөттөрдүн жергиликтүү бюджети жетпейт. Болгон акчасына мектептердин көмүрүн, светин, ичүүчү сууга каражаттарын төлөп бергенден кийин каражаттар жок калууда. Ал тургай өзгөчө кырдаалдар үчүн каражаты жок. Отурабыз деп кайрылышууда. Урматтуу Алмазбек Ахунжанович, өкмөткө тез арада бул маселени жеткириңиз. Рахмат.